учурда президент Садыр Жапаровдун ысымына же анын жакын чөйрөсүнө тиешелүү бир сүрөттөр интернет айдыңына жарыяланып кетти. Дегенде агасынын алтын кармап түшкөн сүрөтү бир топ талкуу болсо, андан кийин анын кортежиндеги жол тандабастар жөнүндө дагы маалыматтар чыгып, кийин сиз менен түшкөн сүрөттөрдүн бири тарап кетти. Айтсаңыз, негизи сүрөт боюнча бул андагы дагы бир үчүнчү адамдын тегерегинде бир топ сөздөр болуп жатат. Анын аты Азимрой деп АКШнын жарандыгын алган Кыргызстанда туулган киши тууралуу маалыматтар тарап жатат учурда. Бул сүрөт тууралуу маалымат бере аласызбы? Чындап эле ал сүрөттө сизсизби? Эми ал сүрөт боюнча ошол Азимрой боюнча айтып өтөйүн. Баягы элде эмес, эми өзгөчө журналисттердин арасында катуу талкуу жаратып атат да. Эми ал киши боюнча бүгүнкү күнү баягы ар кандай ошо журналисттер соттолгон экен, анан Крим чөйрөсүндө жүргөн адам экен деп айтып атышат да. Анда эми бүгүнкү күнү так эч кандай маалымат жок. Ал кишини мен да билген катары айтайын, баягы эми ийне жибине чейин билбесем дагы ошол Москвада ал киши менен таанышкам, сүйлөшкөм. Ал кишинин ошо Москвада строительный компаниялары бар, ошол бизнес жүргүзгөн адам. Бизнес жүргүзгөн адам да, чоң компаниялар бар экен. Ошол Москва Ситинин ошол ишкерлердин бирөөсү ошол адам экен. Ал киши ошол Москвада мисал үчүн адал ишин кылып атса, Крим чөйрөсүндө жүргөн тиги бу деп ким айта алат? Америкада жашаптыр. Ошол Америкага барганда Азимрой деп атын өзгөртүптүр. Мен ал боюнча да мындай так маалымат сураганда, анан Союз убагында камалган экен, анан соттуулугу барбы, далилденгенби жокпу, эч кимде андай маалымат жок да. Соттуулугу жоюлгандыгы тууралуу маалыматтар да чыкты. Эми баягы ал киши Кыргызстанга келип турат. Ошол Кыргызстандын жараны ушул жерде туулуп өсүптүр. Беловодский детский дом бар, билесиздер. Ошол жерди толугу менен камсыздап, тиги телевизор тамак ашынан коляскасына чейин алып берет экен. Өзүнүн айылына жардам берет экен, көчөлөрүн асфальттап, тиги кылып жардам. Демек кайрымдуулук иштери менен алып Кыргызстанда. Анан бизерге ошол эми ал киши келсе, инвестиция алып келем, ошол бир ГЭСтерди курганга жардамымды берем деп эме кылып атат. Эми баягы дагы бир сайттардан алып чыгарган 11 миллион доллары бар экен, тиги бу деп журналисттер чыгарып жүрөт да. Эми акчасы болсо, балким ошол Кыргызстанга алып келип, бөлөк инвесторлорду алып келип, Кыргызстанга бир өзүнүн ушу жерде туулуп өскөндүгү боюнча ошол Кыргызстанга бир жардамымды берейин, ошол салымымды кошоюн деп жүргөн адамдардын бири да ал дагы. Ал инвестиция салам деп жатабы же инвесторлордун ортосунда ортомчу болуп жатабы? Өзү инвестиция салам деп аракетин кылып жүрөт. Гидроэнергетика тармагына. Анан сиздерди айтып атпайсызбы ошо жол тандабасы тиги бу депчи. Эми ал боюнча мен сиздерден угуп атам, мен андай жол тандабасы да көрө элекмин. Эми болуптур. Мындай сөздүн ачыгы да, алып келсе, балким алып келип берсе, ошол мамлекетибиздин башчысы, ошол башчылары ошол машина менен жүрсө, аны эмне уурдап келген жок эч жерден. Алып келип берсе, мамлекетибизге жардам кылып атыптыр. Ошол мамлекетибиз, мына билесиздер, 30 жылдан бери бир жакшынакай машинабыз жок. Союз убагында Союз чачырап тарап атканда, тарагандан кийин болгон вертолет самолетубуздан өйдө сатып ийдик. Мына бүгүнкү күнү ошол президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол вертолетторун, военный техникаларын алып келип, мына өзүбүздүн баягы чегераларыбызды, өзүбүздүн бир укуктук мамлекет экенибизди билгизели деп бир кичине аракетин кылып чуркап атат да. Ошонун баарын инвестордон сурап атабы, бюджеттин акчасынабы, кандай алып келип атат, анын баардыгын өзү да тактап айтып атат. Эми баардыгына мен билбейм, так билбейм да. Ошондуктан эми мамлекетибиз оң болсо экен деген ал кишинин дагы ой максаты чоң. Ошол мына
өзүңүздөр билесиздер, элдер шайлоого барганда ошол элдер үмүт кылып 80-85% менен ушул акыркы үмүтүбүз деп президент кылып шайлап алды. Ошондой киши Кыргызстанга, кыргыз элине эч качан жамандык ойлобойт да бул киши. Ошол менин билишимче ушул мамлекетти оңдоп кийинки муунга, кийинки биздин балдарга, неберелерге бир жакшы мамлекет, өнүккөн мамлекеттердин катарында болгон мамлекет калтырсак деген оюнда да ал киши да. Демек, бир тактоочу суроо болуп атат. Президенттин кайсы бир демөөрчүдөн дейбизби? Демөөрчүдөн бир кымбат баалуу унаа алуусу, мындай бир ал окуянын өзү баягы сөз бар эмеспи? Бекер сыр капканда эле болот деген сыяктуучу. Коомчулуктун кайсы бир катмарынын сындалышы бул андай белектер жөн жерден берилбейт да деген негизде болду да. Демек сиз аны туура эле көрөсүзбү? Жок, ал белек берилгенби, берилбегенби мен сиздерден угуп атам. Түшүнүктүү. Эми ал киши ошол белек катарында эмес, ошол мамлекетке ал президент Садыр Нуркожоевичке, Жапаровго эмес, мамлекетке деп алып келип, мамлекеттин балансына коюп берсе ал эч кандай эме болбойт. Ошондо Азимрой менен сиз тааныш болуп жатасыз, анан ал киши сиз аркылуу президентке келип жатабы, ошону түшүнбөй калдым. Же сиз ал жерде эле кокусуна жолугушууда болуп калып, анан сүрөткө түшүп калдыңыз беле? Эми баягы көлдө сүрөткө түшкөн эме бар экен, сиздер дагы журналисттер иликтеп тиги полунун кандай экенинен өйдө тартып чыгарып атпайсыздар. Чолпон ата да резиденцияда айтышты. Ал кишинин мисалы үчүн инвестиция алып келем деп кыргыз мамлекети үчүн ою жакшы да. Эми өзүнүн акчасын ошол тапкан акчасын алып келип Кыргызстанга салып, ошол энергетикабызды жөнгө салса, дагы бөлөк иштерди кылса, ар бир киши мына Садыр Нуркожоевич президент болуп келгени миңдеген инвесторлор келип атат. Эми көрүп атабыз кандай инвесторлор келип атат. Келет экен дагы ошол Кыргызстандан кантип пайда тапсак, кичинекей акча алып келип кайрана урат, көп акча алып кетебиз деген инвесторлор бар экен. Түрдүү инвесторлор болот деп атасыз да. Эми ал киши баягы келген инвесторубуз, жардам беребиз деген кишинин баарын эле кабыл алып, келген киши сүрөткө түшүп коелу десе отказ бербейт экен да. Жардамыбызды беребиз деп аткан кишиге кимге отказ берет? Эми ал сүрөт боюнча баягы чоң эме катары көйгөй көрүп баягы журналисттер көп эме кылып атпайбы? Ал баягы жөн эле сүрөт деле эмес кеп. Бүгүнкү күнү ошолордун баарын каржылап, бөлөк ой максатта ошонун баарын бир жаман көрүүнүн эмесин кылып атат да. Жел болсо мына өзү дагы жана айтып өттүңүз, агасы алтын боюнча деп. Эми өзү түшүндүрүүнү жүргүздү. Эми аны чыгарып, анан минтиптир, анан 1 грамм алтын Кыргызстандан чыкпайт. Бардыгы билет. Кыргыз эли бардыгы сурап мына, ал эмес сүрөткө түшкөндө ызы-чуу кылып эме кылып атасыңар, 1 грамм алтынды көрүп калсаңар такыр эле ошол жерде момдай кылды деп чуу салат да. Ошондуктан